жаман көрөм. Жасалма жолу ушул кылсаңар капа болосуңар. Эмнеден коркосуңар? Элди наоборот чогултуш керек, эл менен сүйлөшүш керек, ушулардын проблемасын билиш керек, ушулардын проблемасын чечиш керек. Мына эми мынаны эл десе болот. Туурабы? Туура. Анда булар элдерди дагы токтоп коюп, киргизбей, мени менен учураштырбай. Типти баягы дежурствого кетирип берейин деп атат. Бүгін 11 декабрда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Лейлик районунун Максат айылынын тургундары менен жолукту. Иш сапарынын алкагында ал жаңы курулган турак үйлөрдү көрүп, жергиликтүү калк менен баарлашты. Жолугушуу учурунда айыл тургундары көйгөйлөрүн айтып, суроолорун беришти. Үйлөр кандай болууда? Үйлөр бизди жакшы көчүп келдик, жашап. Көчүп келдиңерби? Жашап атасыңарбы? Шарттар кандай? Жакшы элеби? Жылуу элеби? Эми калган баягы инфраструктураны бүтүрөбүз эми азыр. Бүтпөй калгандарды ана кийинкисин ким бүтүрөсүңөр эми. Мына кийин жанагы могул жердени суу тартып, сууларын жана башкаларын баарын бүтүргүлө. Ал эми өзүңөр могул жерге навес кылып атсыңар да? Ача навес өзүңөр салып аласыңар. Ал максаттар көчүп чыккандар да булар, Жакшы жашаңылар. Мына көрдүңөр hareket kılıp жүрүп 4-5 жылдан бeri hareket kılıp жүрүп Алла Таала ушу аракетибизден берекет берип границаларды бүтүрүп алды, чек-араларды бүтүрдү, чиймелерди бүтүрдү. Ошо мамлекет менен бардык маселе чечилди. Анан ошол мамлекет жактан эми ушул чек-ара болгондо алмашуулар болот, баягы шахматты болуп кеткен жерлер ошол түздөш керек болот, ар түрдүү маселе көп чыгат. Ошол маалда ошол чек-ара сызыгынын ар жагында калып кеткен элдерди жөн калтырбайлы деп президентибиздин тапшырмасы негизинде мондой үйлөр салып берип атабыз. Мамлекетибиз. Бир sıra көрөйүн, карайын, бир текшерип кетейинчи деп келдим. Бул жерде жергиликтүү бийликтин мына өкүлдөрү турат, акимдер турат, айыл өкмөт башчысы ким? Айыл өкмөт башчысы турат. Bular eş nерсе кылган жокпу анда? Коррупция кылып аткан жокпу? Жок. Айта бергиле, коррупция кылса. Мен билесиңер, коррупция кылган жетекчилердин бардыгын сразу на месте. Şu айыл өкмөт азыр коррупция кылып десең, ушул азыр алып кетем. Жакшыбы? Кийинен мен кеткенден кийин жалообу этпей келген да, азыр айтып калат. Ошол дагы эмне тапшырмалар бар, айткыла. Эмне суроолоруңар бар? Emni жетишпей атат, мүмкүн жетишпеген жактары бардыр. Мен тапшырмаларды берип кетейин. Уялбагылагын, тартынбагылагын. Булардын көзүн карабагыла. 95-жылдан бери көчүп келгенбиз, чек-ара тосуу максатында. Анан ака үйдө финский үйлөр салып берген болчу. Финский үйлөр салганда анан кийин баягы 21-жыл согушта үйлөр күйүп кетти. 21 men bolam uyum jandadan bir bolam uyu var эле, bolam экинчи үй калып кетти да. Ошого экинчи үй өзү ондо 22-жылдан кайра жашап атат, экинчи жылдан кайра үйдө. 22-жыл. Өзүм үй салып берди, эки боламды салып берди. Ондай элеңиз, бул боюнча комиссия иштеп атат. Комиссия иштеп, кимге үй салып бериш керек, кимге үй салып бербеш керек, айыл өкмөттөр менен мына акимдер чогулуп туруп бизге ошол предложениени берет. Ошол негизинде салып берип атабыз. Эми сизге раз эки балаңызга тең өзүңүзгө үй салып берсе, эки балаңызга кереги жок деп чечиптир да анда. Жок, салып берет атат. Губернатор чечкен. Губернатор айтпайсың. Мен губернатор эмесмин. Губернатор эмес. Губернатор багында. Билесиңби ошону? Ситуацияны билбейсиңби? Мен дагы жакында эле келгем. Бул боюнча кабарыбыз бар, комиссия иштеп атабыз. Так. Анан экинчи үй боюнча ошол комиссия чечими менен биз жакшы чечим кабыл алабыз. Так, комиссия чечимдери менен карайбыз дагы. Эгерден чынында балаңыз үй бүлөлүүбү? Үй бүлөлүү. Мына жерде мына. Сен эки баласы бар. Эки балам. 4 балалуу бол, тез. Sen tiyagынан ишти кыла бер, биз тiyagынан жардам беребиз. Отуруп аны карайбыз, мейлиби? Аны карайбыз. Мен тамашалап койдум балаңызды кичине көңүл көтөрүп коёюн. Балдарды ташышка транспорт маселеси деп өткөндө да бир айттыңыз, чечкен жокпуз. Жок, ошол чечилбей калды да.
эки спринтер же автобус беребиз белгиле дедиңизде де ошону айтпадым. Ошол маселе жакшы болот эле. Екі спринтер мынау кишиге алып келип болот. Рахмат. Январдын bir ay vaqt. Nelibe? Рахмат болсун. 30 жерде жашаганбыз да. Ha. Ошондор эми бизге 14төн берди. 14төн бизге 20 сот үлүш кылып беребиз деген эле. Ошону кызыл китеп кылып эле берсе болобу дегенде. Жоқ, жоқ, бербейді. Сен ал үлүштүн жери кылып берет ал деген. Жок, кызыл китепте граница өткөн үйлөр 34төн болчу да бизге кызыл китеп. Биз 14төн берге берди мамлекет бизге. Үй салып берди чоңойтма. Эми ошонусуга 20 сөткө үлүш кылып беребиз. Буда үй чоңураак болдубу? Ошо 2022 салынган ошонун тиреги. Ошо проект менен. Эми 20 соток жерин мамлекетке өтүптүр да, эмне болуптур эми? Жок, ошону үлүш кылып беребиз. Ошол маселени кандай чечесиз? Үч кылып бересиңерби? Үч кылып беришет. Бирок баягы кызыл китеп болуп атса, мүнүш болуп, мүнүш деле почти өзүңөр берет. Ал деле вечно бесплатно, спокойно болуп ал деле өзүңөр. Үйлер күйүп кеткенде. Не болду? Соның үшербіне берем дегенде. Үшербини берем дегенде ким айтканды? Каерде эле үйүң? Бастай. Болор не болот? Ошону кеш берсеңиз жакшы болот. Берилет. Карагыла мына губернаторлар өткөн мага губернатор ушул боюнча айтып атты эле бир нерсе. Азыр чынын айтканда эсиме жок болуп атты. Жумуш көп болуп кетипчи. Ушуну чечип берсеңиздер жакшы болот. Губернаторго апарып тапшырып макулбу? Бул мурдагы губернатор. Азыр бул чек аранын башчысы. Азыркы губернатор башка. Дагы эмне маселе бар? Болдубу? Жакшы жүргүлө, десолту болгула, ойноп күлүп жүргүлө, Эми Кудайым Алла Таалам насип этип ушул үйлөрүңөр насип кылып ушул эле жакшылыктары болсун. Той топурлары болсун. Анча-мынча кемчиликтер болот эми. Бардыгын 100% бүтүп калбайт. Кемчиликтер болсо өзүбүз кичине аракет кылып бүтүрүп алабыз. Жаңы конкурс жарыяланды. Архитектура тарабынан генплан утверждация бекитилди бүгүнкү күндө. Бардык үйлөр бир типтүү кирпичтен курулган 116 квадратный метр аянты. Бардык техникалык жактан бардык талаптарга жооп берет. Бүгүнкү күндө үйлөрдүн ички жасалган баары аткарылды. Ремонт толугу менен бүтүлдү. Жана жылытуу системалары орнотулду. Үйлөрдө жарыктар бар, свет кирген. Келечекте мына көрүнүп тургандай мына ушул 16 үй курулду бүгүнкү күндө. Жана келечекте дагы кошумча үйлөр курулуп, бул жерде бала бакча бар, ФАП бар, спорт комплекси бар. Булар курулду эле. Бул курулду эле. Бул келечекте курулат проект. Качан курулат келечек? Бул келечек жылдарда биз пландаштырып, Келечек жылда токтобой муну жаңы конуштун өсүп өнүгүүсүн токтотпой уланта бериш керек. Макулбу? Анан кийин мына 16 үйдү куруп токтотуп койбостон, мына спорт площадканы кургула, мына ФАПтарды кургула, элге керектүү нерселерди. Макулбу? Токтотпогула да муну. Кандай? айыл башчысы. Сиз жакшыбы? Кандай? Рахмат. Сапараке. Сиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кандайсың? Жакшыбы? Үй кандай болуп калды? Үй жакшы. Жакшыбы? Жылуубу? Өтө жылуу, жакшы. Жылуу жумшак, жакшы, заманбап. Ордендерден эстеген, а? 20 жыл айыл башы болчу. Кандай көрүп коелучу? Бул жер спальня. Бул жак детский. Бул жерде баласы жаңы эле сүнөт болуп туруп, ошон үчүн тура албай жатат жылы. Сүнөт болдубу? Tap derdi. Атын ким? Ким? Bilal. Билал. Үй тойға қошайық деп еме қылдырдық. Жакшы. Мына жакшы болуп тур. Мен карады ошо как раз келип калып турмун да. Небереңизби? Жок, жок. Мен неберем. Сиз небереңиз? Мен неберем. Сиз небереңиз? Жакшы. Сіздерге рахматымызды айтайын келді. Мана президентибизге, генерал сизге, Ополтоодой кызматыңыздар бизге чоң. Канча жакшылык
Jamandık günlerde gördük. Üylerimiz bütüp mana çegarağız bugünkü günde tosulup bugün жақсы uxtab atабыз. Mana uyga kirip quvonib hozir çegarağız. Tinchlik o'rnadi. Joy yashowga tushdi pishadi. Mana hakimlerimiz, rayon yetekçileri, hökümetler, gubernatorimiz, ayın başçı büt bardı. Sizlerge baş bolup sizlerge razıçılık. Rahmat. Tinch bo'lsangiz bo'ldi. Shu mamlakatimizning dag'in negizgi maqsadi o'zingiz bilasiz, shu prezidentimiz dag'in meni borib ko'rib keldi, shu jasadi ekan deb endi atay kelib qarab o'taman. Mamlakatimizning negizgi maqsadi shu o'zining elini qamsiz qilib. 3-4 yıldan beri çurqab жүріп, Sapar aka жақсы biladi. Chegarani bitirdik, Xudo qalasa. Chegara bitib, endi biraz tinchib qoldik. Endi bundan ары elдің жашоо turmushuna, Xudo qalasa жашоого мүмкүнчүлүк болуп калды. Мурдагыдай коркпой, үркпөй, чочулабай, мына жакшынакай үйлөрдө жашайсыңар эми. Bizde endi hech qanday deme kemchilik jo'q. Hozir mana uylar жылуу, mana balдар менен көңүлү ток бардыгы жашап атат. Үй жылуу экен, сонун экен. Құдайға шүгір. Ушуға шүгүрчүлүк келтирсек, Аллага шүгүрчүлүк келтирсек, Құдай қаласа мындан арда жакшы болот. Туурабы? Анагы анча-мынча кемчиликтер болбой койбойт, болот. Той болгон адам жаман. Адам көкүрөгүнөн ички дүнүйөсүн коюш керек да. Ошондо гана анан жакшылык болот. Ошон үчүн Алла Таалага шүгүр, ушу силерге ушунчалык мүмкүнчүлүк берип, монтип жакшы жашай баштадыңар. Биз ошо көрүп кубанып атабыз. Biz ушул мамлекеттик кызматкер катары милдетибиз ушул. Мен дагы азыр көрүп, жолдорду көрүп, жанагы чегараларды көрүп, тияқты азыр жаңы жерге барып келдим. Азыр бул жака мына жерде турган сададан чыккандарды көрөмүн, сүлүктүгө барамын, анан кийин Баткенге барам, ушул иштерди баарын көрүп, бир жагынан өзүм кубанып келатамын. Кудайга шүгүр. Кылган ишибиздин акыбети кайтып атат. Кылган ишибиздин пайдасы элибизге тийип атат деп кубанып келатамын. Ошон үчүн шүгүрчүлүк келтирели. Максат айылы үчүн турак жай жана социалдык объектилерди куруу максатында айыл өкмөт тарабынан 44 гектар жер бөлүнүп берилген. Учурда бул аймакта 16 жаңы үй толук салынып, алардын тургундары көчүп келип жашай башташты. Бүгүнкү күндө Максат айылында мамлекет тарабынан 44 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Ал жер тилкеси толугу менен трансформациядан өтүп, бүгүнкү күндө жаңы конуш жарыяланды. Жаңы конуштун ичинде 16 жаңы турак жай курулду. Бардык турак жайлар бир типтүү, кирпичтен жасалган 116 квадрат метр территориясы. Бардык жылуулук системасы орнотулган, электр жарыгы кирген, мамычалар орнотулган, ички жасалган баары бүтүрүлгөн. Суулар тартылып, бүгүнкү күндө асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Келечекте бул жаңы конушка бала бакча курулат, сейил паркы курулат, спорт комплекс курулат, жана мешит курулат. Ошондой эле кичинекей универмагдар курулат. Буга улай эле генерал Камчыбек Кыдыршаевич жаңыдан көчүп барган Разаков айылына да барды. Ал айылдын тургундары менен жолугуп, алардын муктаждыктарын жана көйгөйлөрүн укту. Жеринде айтылган маселелер боюнча тийиштүү жетекчилерге дароо тапшырмалар берилип, алардын аткарылышы көзөмөлгө алынары белгиленди. Жолугуш учурунда жергиликтүү тургундар чегара маселелерин толугу менен чечилгенин белгилеп, бул үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Şöyle жашоочулар, мен ошолор керек. Ага спектакльдин кереги жок. Ага эл керек. Жасалма жолу ушул курсаңар, капа болосуңар. Эмнеден коркосуңар? Элди наоборот чогултуш керек, эл менен сүйлөшүш керек. Ушулардын проблемасын билиш керек. Ушулардын проблемасын чечиш керек. Мен атайын мына бүгүн таңга маалдан бери ушул жүргөн эл менен жолу бар. Асыл болсо биз элди жол турбайсыңар. Келгиле, келиңиз. Келсин мына элдер, а? Мына элдер, мына эл кирейди. Мына элди киргизбейсиң. Жол турбайсың. Бу жерде 4 адамды коюп коюпсуң. Андай болбош керек. Ага, элдер мен алдыма тоспой болот. Карасаң, элдерди киргизбей бу жерге тоспой 4 адам чогултуп коюпсуң. Эл менен жолугушканы келдим да бу жерге. Келиңиздер, Aynen aynen. келиңиздер. Benim Batıran eke, benim Batıran'ım. Allah'a şükür çeksiz rahmat. Sadra koyuyoruz. Hoş geldin. Salam aleyküm. Gel. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Allah razı olsun. Salam aleyküm. Mına yemi, mınаны ел десе болот. Туурабы? Туура. Анда булар элдерди дагы токтоп коюп, киргизбей, мени менен учураштырбай. Типти баягы дежурство кылып кетирип берейин деп атат.
Men andayda жаман көрөм. Айтып атам, урушуп атам булар. Андай кылып агылар. Мен атайын мына о бүгүн эртең менен саат 5те тургам. Ошо ойдон ушу элге жолугайын, элин кабар алайын, элдин проблемасын угайын деп атайын келдим. Булар болсо мен эл менен жолуктурбайм. Эптеп эле кетиргизип. Ладно, бул урматтуу эл-жур, урматтуу ушул Leylek rayonunun, Kulunday ayılının, Sağda ayılının turgundары, mına özüңүздөр көрдүңүздөр, азыркы күндөгү акыбалыбызды мен айтпасам да өзгөртүшкө түшүнүктүү. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр келтиришибиз керек. Үйсүз адамды калтырган жокпуз. Мына тегеле максатта салып бердик. Мына бул жерде салып бердик. Бул жерден айдын атын не деп койдуңар? Ya. Razak at koyup aldık. Razak koyulup köçöseli. Ha, lan. Razak baylı mına. Razak baylı olup kaldı. Жаңы Razak baylı. Razak baylına ulaşıp düştüңөр. Туурабы? Мына Баткенде жаңы Достук айылын кылдык. Ал жерде дагы 90га жакын 87 үй салдык. То есть бардык жердеги биздин элибизди көчөдө калтырган жокпуз. Үйсүз калтырып, көчөдө жалдырап калып кеткен эч ким жок. Бардыгына үй бер. Эгерде сын пикирлериңиздер болсо, жетишпегендиктер болсо айткыла, баарын бүтүрүп беребиз. Колубуздан келет, Кудайга шүгүр. Ошо силердин проблемаңарды чечебиз деп жетекчи болуп жүрөбүз. Анан биз өзүбүзгө жетекчи эмес, силер айтыңыздар, эмне проблема бар? Чекеден айта бериңиз. Айтыңыз. Bir-birden. Эми письменный жазган элек да биз бизге берсек болобу ошону? Конечно болот. Бергиле. Ана орозду. Бирөө коркутуп койду берген. Мынакей, камера. Ал. Хатын. Өзүңүздүкү да. Бериңиздер. Бар топто. Telefon номеріңізді қанша жазып қойғанбыз? Üçemli болды. Баткен обласының Leylek районының Kulunday айылының Hanbek уулу Кошалы деген бала. Ошо үй ала албай жүр. Каерде? Азыр Бишкекке кетти, кече жакында. Өзү каерде жашайт? Өзү берди, Kulunday айылында. Атасынын үйдө. Үй жок. Сиздер баягы үй беребиз деп эмне кылган экен. Ошону эч ким жеткире албайт. Үчем төрөгөн да. Үчем төрөгөн да. Телефонда көргөн да. Ошону жеткирейин деп мен сизге айтып калдым. Ал кишиге айдапмет барбы бу жерде? Kim? Ошо үчем төрөгөн үй бүлөгө Kulunday айыл өкмөттөн участокты бөлүп бериң. Биз эмдиги жылы үй салып беребиз. Сыдыков. Кыйналганда элдерге бүт жардам бердим. Мына барды эл билет. Көчүнү чыгардым. Инвестор түшкөндө мен онда ояктан чай дедим. 7 жылдан бери пост ала албай жатам. Сиздер сураныч. Сиздер сураныч. Мына хатын биз өзүңүзгө берейин. Рахмат. Сиздер сыйматтарам мен. 1 ай 2 ай ичинде паспорт аласыз. Рахмат. Болду. Hasan Bey. Hazır. Emin mına Beşkent boyunca. Hazır. Uğup durunuz. Beşkent, ar jagında Margun, Maksat, ar jagında Darkun. Anan keyin emege түшүп кетебиz жанакы. Самаркандга түшүп кетебиz. Быйыл эле мен ошол министр транспортта тапшырма бердим. Маргундан Darkunga, Darkundan Samarkandga толук бойдон асфальт кылабыз. Жолдорго шамал ташаган дейм, машина бизге түшүрүп. Эми азыр кыш болду. Азыр жасап беребиз. Макулбу? Муну мен уже авам айткыча тапшырма берип койгонмун. Эмдиги жылы Кудай бурса күзгө чейин жыйынтырып көрөсүз. Макулбу? Sizden bir de soranız. Bizim o Köprünö'de şartlarımız var. Açkan o neme aksiyonlarımız. Oşolordan bizim aileden oşol yerde birinciden cahitimiz. İkinciden oşol jakka arday malımızda aydap barabız da. Oşol yerdegiler bizim hükümetke akça tögöttü. Mesela şartlar. Oşolun какой-то процент bizim aylığa bölünmüyor деген. Aile hükümet. Yok degendeyin bizim Gendira. Bunu разбор кылыңыз. Bizim endi maksat Şul ayıldagı kalı kartanga жылын 1 tonnana kömür berip koysa bol pensiya. Başka bir nememiz yok. Жерде көмүр казгандарга менен сүйлөшүңүз дагы. Социалдык жардам кылып туруп ушул айылдагы
қиналған, қысталған адамдарға 1-2 тоннадай көмек түсіре берсін. Ұқтыңыз бі? Аким, проверка контролға алды. Маған неше доллар жетесіз? Үй сала албай қалдым, ақиқатты кезде мен сізге қайралайын шуну, ел билет, кімнен болады, қаншалық. Шуға мага жоқ дегенде шу азыр өкіметке қайралсам, акимге қайралсам, арыз түрінде өкімет келет дегенде мен сізге бір жұмадан бері күтіп тұрам. Бишкектің арабасы түріп күн көріп жүрдім мен. Үйім жоқ ады, мен барады бала түттің астыға қойып қойдым. Не қылайын айтын? Мага жардам, бұлар менің үйімді износ қылып, жарақсыз деп шығарып, мага үй тибей қалды шу қожалықтан. 3-4 үй бар екен. Бірі ФАПтың атыда мен өкіметке бердім. Мен бұлар частный бұлар баяғыда собственный офис açamын деген мен сөздерде жүрмін. 3-4 үй бош екен. Мага бірін жардам қылып, шетте жашап, патриот қатары жардам берсін сұранам. Арызыма жазылған бар, орады Абдрахман. Аким, қарағылам ол жер үйлерді инвентарьда сақталар. Егер ашықша үй болып отырғанымызда басқа болса, Абдрахман әкеліп бершік. Лишін өзіңіз айтыңыз, рахмат. Алла разы болсын. Анан кейін, мына мемлекеттік органның адамдар мен қандай тапсырма беріп отырсам, ұғып отырсыңар. Бұл жерде акимің тұрады, айлы өкметің тұрады, прокурорың тұрады, милицияң тұрады, турабы ГКНБ-ң тұрады, бардың тұрасыңар, ұғып отырсыңар. Ушының барды құлағыңарға түйіп алып, ертең атқарғылағы. Ертең мен келіп бұл жерде айтып кетіп, ертең атқарылмай қалып. Анан кейін елден мен таяқ жеп, сілер менен таяқ жеп жүрбеңіздер. Тұрарбы? Ошоны қарағылағы. Рахмат. Бақтыма шunu сағар екен, маңа өкімет 3-ші жол үй салып отыр. Мен ошоның барлығы разымын. Алладан сізге разымын. Мен ушул жана Сүйдөгөн Абдрахмандын бір туған иниси болом. Терең ыраазычылыкты билдирип, шу элимдин жерин атырган патриот мырзан экенин бир колуңузду кана алып коюңуз. Дуа бериңер. Мамлекетибиz önüge turganlardan bolsun. Jana şonda öyle şu kelgen kadamlarga har bir kadamыңызга Allah razı olsun. Jana şonda öyle sizden bu dünyada baktı insanlardan kılsın. Jana Allah Taala sizlerdi bundan ham жакшы işlerdi kılışka жардам берсин. Amin. Разах айылында мамлекет тарабынан 11 гектар жер бөлүнүп берилген. Бул 11 гектар жерге 60 турак жай курулду. Жаңы турак жайлар курулуп, Сада, Селкен жана Разах айылынан тургундар көчүрүлүп келди. Толугу менен көчүрүлүп келип, бүгүнкү күндө үйлөрүндө жашап жатышат. Бул үйлөрдө толугу менен бардык ички жасалгалар бүткөн. Жана мамлекет тарабынан элдерди колдоо максатында ар бир үй бүлөгө 15 кап көмүрдөн берилди. Жана ошондой эле ар бир үй бүлөгө компенсациялар төрөлдү. Орто эсеп менен алганда ар бир үй бүлө 1 миллион сомдон компенсация алды. Бул бактарактарга 500 000 сомдон жана кошумча сарай хозпостройкаларга 500 000 сомдон. Разаков айылы үчүн 11 гектар жер тилкеси бөлүнүп, анын негизинде 60 турак жай курулду. Бүгүнкү күндө бул үйлөргө тургундар толугу менен көчүп келип жайгаша башташты. Эскерте кетсек, кыргыз-тажик чек арасын тактоо процесси учурунда айрым жарандардын үйлөрү алмашылган аймактарда калып калган. Мамлекет алардын ар бирине 10 сотиктен жер тилке бөлүп берип, заманбап талаптарга жооп берген жаңы турак үйлөрдү куруп берди. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Бүгүн 11 декабрда Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында аскер кызматкерлерине арналган кызматтык батирлердин ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Атайын кызматтын төрагасы өз сөзүндө мамлекет тарабынан аскерлер үчүн түзүлүп жаткан шарттарга кеңири токтолуп, кызматкерлерди мекенге ак ниеттүүлүк, жоопкерчилик жана берилгендик менен кызмат өтөөгө чакырды. Salatu vesselamu ala Resulillah. O jaratkan Allah'ım şunu okugan Kur'an'ımızın barda kata kemşiklerimizin keşirgip Rabbena gfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul hisab bi rahmetike. Rahmat. Yoldaş Töreğa, 20-51 askeri bölüm mevcut kuramı 64 patrulün açılığı azemine tizildi. Asker... Onlar sana hoca hakenler. Жаңы коңшуңуздар кут болсун. Бүгүн биз сиздерге өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мына биздин чек арачыларыбызга 64 батырлуу үйдү дагы тапшырып жатабыз. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири бул чек арабызды кынтыксыз кайтаруу,
чегарабызда болуп өткөн ар түрдүү укук бузууларга адекваттуу жооп берүү жана ошол чегарада иштеген биздин жоокерлерибиздин жашоо шартын социалдык жактан камсыздоо деген тапшырмаларды алдыбызга койгон. Мына ошол урматтуу президентибиздин алдыбызга койгон тапшырмасын аткаруунун негизинде бүгүнкү үйлөр сиздерге тапшырылып жатат. Урматтуу жоокерлер, сиздер мамлекетибиздин эң оор, эң кыйын, эң катаал жеринде, катаал мезгилинде кызмат кылдыңыздар. Ошол маалда биздин арабыздан баатыр балдарыбыз, сиздердин катарыңыздардагы жоокерлерибиз каза болушту. Көптөгөн балдарыбыз жарадар болушту. Көптөгөн үй бүлөлөрүбүз аксап калды. Бирок ошого карабастан биз алдыбызга койгон тапшырмаларды аткарып, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, чегарабыздын коопсуздугун сактап калдык. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө чегара ал маалдарда, эгерде ошол маалдарда чегарабыз такталбаган болсо, бүгүнкү күндө чегарабыз толук такталып, чегара тосмолору орнотулуп жатат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз толук бойдон чегарасын, өзүнүн чегарасын толук бойдон тактап бүттү. Мына биз эми мындан ары юридикалык жактан чыныгы, коопсуз жана эгемен мамлекетке айландык. Мына ушунун бардыгы сиздердин урматтуу жоокерлер кызматыңыздардын негизинде болду. Ошондуктан силердин жашоо турмушуңарга, иштеген ишиңерге колдонгон ыкмаңардын бардыгын даярдап берүү мына мамлекеттин милдети. Мамлекетте жетекчилердин милдети. Ошол милдетибизди аткаруунун негизинде бүгүн мен алдыңыздарга келип отурамын. Урматтуу биздин жоокерлерибиздин үй бүлөлөрү, биздин айымдарыбыз, келиндерибиз, мына жаш жеткинчектерибиз, сиздерге да чоң рахмат. Сиздер дагы ушу балдарыбыздын, биздин жоокерлерибиздин кызматынын артынан жүрүп, катаал болсо да, алыс болсо да, шарты жок болсо дагы ушулар менен чогуу жүрүп кызмат кылып келе жатасыздар. Силер болбосоңор, бул жигиттерибиз жакшы кызмат кыла алмак эмес. Ошондон сиздерге дагы бир жолу таазим этип, рахматымды айтамын. Рахмат баарыңыздарга. Урматтуу жергиликтүү бийлик органдары жана биздин тургундарыбыз, биз билесиздер, Сүлүктүү шаары бул көптөн бери ушу эгемендүүлүк алганыбыздан бери каралбай, мамлекет тарабынан камсыз болбой калган. Эми мына биз чегарачылар бул жакка көчүп келип, мамлекетибиз тарабынан кайсыл бир деңгээлде камкордук көрүлүп олтуруп, Сүлүктүү шаарда өзгөрүлө баштады. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө Сүлүктүү шаарында иштеген, мына социалдык тармакта иштеген биздин мугалимдерибизге, врачтарыбызга, милиция кызматкерлерине, же мамлекеттик кызматкерлерге жашоо шарты жок. Аларга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондуктан ушондой маселелерди эске алып, биз өзүбүз жасап даярдаган үйдөн 3 квартираны ошол биздин ак калаччанарыбызга белекке берейин деп чечтик. Урматтуу кызматкерлер, дагы бир жолу алган үйүбүз кут болсун. Үйүбүздө балабыздын гана, балдарыбыздын гана үнү жаңырып, ушулардын күлкүсү жаңырып, ушулар ойноп күлүп жүрсүн. Чегарабыз тынч болсун. Мындан ары чегара коргоочулар, мамлекетке кызмат кылган кызматкерлер, айрыкча аскер кызматкерлери тынчтыкты сактоо максатында гана кызмат кылышыңарды Кудайым насип этсин. Рахмат баарыңызга. Прапорщик Эрик Уулу Самаган. Батырдын ачкычын алууга келиңиз. Жарайт. Жолдош төрага улук прапорщик Эрик Уулу Батырдын ачкычын алууга келди. Улук лейтенант Рахманов Байсабек Мамадалиевич. Дарыгер. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Десолтарыңар жакшыбы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Биз ар дайым эле ошол жоокерлер менен сүйлөшөбүз.
жанагы кызматкерлер менен сүйлөшөбүз, кетип калабыз да. Силер менен бирге сиздерге рахмат баарыңыздарга. Мына жакшыркай келиндерибиз, кыздарыбызсыңар, мына ушул жолдошторуңар менен чогуу келип иштеп, ушулар кайсыл жерде жүрсө, кайсыл жерде кызмат кылса, ошолорго дем күч берип, жанында болойлу деп, бала чакаңар менен өзүңөрдү мындай жылуу жумшак жашаган жериңерди таштап, ушул жерге келип отурасыңар. Ошондо рахмат силерге. Булар эле кызмат кылбастан, мамлекетибизге сиздер да кызмат кылып атасыздар. Мамлекетибизге сиздер да салымыңыздарды кошуп атасыздар. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Сиздер болбосоңор, биздин балдарыбыздын кызматы толук болбой калат. Силер болбосоңор, силер башка жакта жашап, булар башка жакта жашап калса, анда буларга кыйынчылык болуп калат. Ошондуктан ысык суугуна карабастан, кыйналганыңарга карабастан, иштегениңерге дагы бир жолу мен силерге ыраазычылык билдирем. Рахмат кыздар. Кана кегилечи мен силер мына жаш балдар менен мына жерге турайлы мен. Мына кел. Кудай кааласа Сүлүктүү шаарын биз өз калыбына келтиребиз. Ошондуктан сиздердин ушул жерде жашап, эмгектенип атканыңыздарга биз ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Жакшыраак ушул денсаулыкту карап, денсаулыкту кыйналган адамдарга жардам бере бериңиздер, рахмат. Буюрса силердин енді баягы айлык акыңарды көтөрүү жагын дагы караштырып атабыз. Урматтуу президентибиз айткандай, кийинки жылдын 1-кварталынан баштап биз ушу сиздерге катуу көңүл бурабыз. Рахмат. Жалан Türk'ün bilimi işte ama жетекчилер. Сүлүктүү шаарынын азыр айтып өткөдүм. Действительно шаар өтө кыйналып, кысталып, толгонуп калган шаар да. Бирок биз муну буттан тургузабыз. Биринчиден тартипке келтиребиз. Себеби тартип дагы жок болуп кеткен бул жердечи. Башаламан болуп, ким каалагандай болсо, мына мамлекеттин, элдин мүлкүн талап тоногон убакыттарда өтө көп болгон. Себеби бул жерде сүлүктүү көмүрдүн кени. Бул жерде көмүрдүн запасы, көмүрдүн байлыгы бир эмес, мамлекетти бага турган бул жерде байлык бар. Бирок ошол байлыкты тебелеп тепсеп, каалаганда чачып төгүп, өзүнү жумшап, уурдап тоноолор көп болгондугун билесиздер. Эми аны биз ордуна келтиребиз. Ар бирин өзүнүн мыйзамдын чегинде тартипке коебуз. Ошондо Кудай кааласа шаарыбыз да өнүгүп өсөт. Шаарыбызда жашаган эл журтка дагы ыңгайлуу шарттар түзүлүп. Жакшылыктар болсун, кандайсың? Жакшыбы? Ай, молодец, солдат мына. Мына солдат мына. Сен да мендей генерал болгон, Жакшы. Үйгө кандай? Ой, квартира. Жакшыбы? Жылуу. Жакшыбы? Жакшы экен. Таза. Бүт шарттар түзүлгөн. Жылуу экен. Жакшы. Мен жылуу элем. Жакшыбы? Таза экен, сонун экен, Жумуштагы адам, кирип иштей берсең. Жакшы кызмат болот. Бул билип атат, Молодец. Сүлүктүү шаарындагы 20-51 аскер бөлүгүндө 4 кабаттуу имаратта капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, натыйжада 64 батирлүү заманбап турак жайга айланды. Бул батирлер аскер кызматкерлери жана алардын үй бүлөлөрү үчүн бардык талаптарга жооп берген шарттар менен камсыздалган. Буга чейин көптөгөн квартираларда жашап жүргөнбүз. Өзүм негизи Нарындан келгем. 6 жылдан бери Баткенде иштеп жүрөм. Буга чейин көптөгөн квартиранын шарты бар, шарты жок. Эми хозяин жакшы, жаман дегендейчи. Бүйсі мамлекеттен болса 2 комнаталы квартира болдук. Дагы көптөгөн курал жарак берип атат бизге, бардык экипировкабызды карап берип атат. Мамлекеттен болушунча эле каржылап берип атат. Бул жакта биз только бизден кызмат. Башкаларга айтам, кызматты кыла беребиз. Буга чейин да кылып жүргөнбүз, буга чейин да кылабыз. Бул 4 кабаттуу имарат мурда эскилиге жетип, кароосуз абалда калган. Республикалык бюджеттен керектүү каражат бөлүнүп, имарат заманбап талаптарга ылайык оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Оңдоо жана реконструкциялоо иштеринин жүрүшү ушул жылдын март айында башталып, октябрь айында толугу менен аяктады. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.
Бүгүн 11 декабрда Баткен облусундагы 20-21 аскер бөлүгүнүн жаңы жер чек ара заставасынын жаңы имараты расмий түрдө ачылды. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, чек арачыларга түзүлгөн шарттар менен жеринен таанышты. Жаңы курулган заставада аскер кызматкерлеринин кызмат өтөсү жана жашоосу үчүн бардык зарыл шарттар каралып, заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Бүгін біз şu жаңы жер айылында өзіміздің чегара заставабыздын бүткөндүгүнө байланыштуу жана ушул жерде биздин жоокерлерибизге түзүлгөн шарттарга байланыштуу атайын келип отурамын. Ошону силерге ачып берейли деп. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, биздин чегараларыбыз коңшуларыбыз менен толук бүттү. Мындан ары эми чегараларды тынчтык жол менен коргошубуз керек. Чегараларыбызды коргоп, чегараларыбыздан эч кандай чегара бузуучулукка катталбаш үчүн силердин жашоо турмушуңарга, иштөө шартыңарга, кызмат кылууңарга мамлекет тарабынан камсыздык көрүлөт. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири кызмат кылган биздин жоокерлерге шарт түзүү. Мурдагыдай жоокерлерди кызматка алып, эми кызмат кылып атасың, кандай жасаң ошондой жаша деп таштап коюу эмес. Силер биздин коргоочуларсыңар. Силер биз үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылып атасыңар. Демек, мамлекет дагы силер үчүн кам көрөт. Мамлекет дагы силер үчүн силердин кызматыңарды ыңгайлуу шартта, жашоо шартыңа ыңгайлуу мезгилде кызмат кылууга биз бардык аракеттерибизди жумшайбыз. Ошондуктан урматтуу жоокерлер, дагы бир жолу алдыңарга коюп кеткен талаптарымдын эң негизгиси чегараларыбызды толук таза, эч кандай чегара бузуучулукка жол бербестен кыймыл аракетиңерди, кызматыңарды өтөй бергиле. Андан сырткары мына биздин урматтуу чегарачыларыбыздын үй бүлөлөрү турат. Мен силерге кайрылып айтып кетейин, урматтуу чегарачыларыбыз үй бүлөлөрү, бала чагаңыздар менен сиздер үчүн да жашоого кайсыл бир деңгээлде шарттар түзүп атабыз. Өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек. Өзүңүздөрдүн жолдошуңуздар кызмат кылып атат. Булардын айлык акылары көбөйүп калган. Мен ойлойм, силерге айтып атса керек, ошону. Айлык акын апарып берип атабы? Же мурдагыдай эле аз деп атышабы? Жакшы болуп калды, Ошондуктан сиздер дагы кол кабыш кылып, кубаттап, колдоп турасыздар деген чоң үмүттөмүн. Рахмат барыңыздар. Мына жакшылыктар болсун. Рахмат. Siz солдаттардын аябай чоң кудасыз. Урматтуу аксакалдар, өзүңүздөр билесиздер, мына армияда кызмат кылгансыздар, балдарыңар кызмат кылып атат, билесиздер. Солдаттын эң жакшы көргөн жери бул столовой болот. Ашканасы болот. Ашканада жакшы болсо, ашканада тартип болсо, ашканада ушу тамак аш таттуу болсо, кызмат дагы таттуу болот. Ошондуктан мына булардын ашканалары, отуруп тамак иче турган, постоянно булар эми баягы дежурствого кеткендери бар, калгандары бар. Ошондуктан кезек менен тамактанышат. Ana nana nasıl gider çıkana. Peki nana nasıl gider? Nasıl gider? Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan işlet olsun. Zakıtlar olsun. Yeni aksakalımız kim? Dua olsun. Camla. Amin. Bakkaratın kettik şöyle kempiyeti kudadan kileyen kileyersin. Şu kanı sinir yapılan dağını koydu. Şimdi de onları da onları. Böyle iletişim kızmak ediyor. Айтчы, кайсы жерди коргоп атасың? Жаңы жер чегара заставасы мамлекеттик чегараны 16 шақырым аралыкта турат. Азыркы учурда мамлекеттик чегара инженери жактан 11 км жабдуулоо жүргүзүлдү. Анын 9 км Тирди үлгүсүндөгү инженер космолор менен 2 км Рекоза үлгүсүндөгү инженер менен тосулду. Кош тарапта чегара заставалар 3 чегара заставасы жайгашкан, алар Кистовар чегара заставасы, Ходикенжа жана
санитар шекара заставалар кайтарат. Алардын өзү курамы 60-70 аскер кызмат эткенин түзөт. Шекара заставасынын орук тарабында Кыстабар сайыл жагышкан Тажик Республикасынын. Бул жолдун халктын саны 80 000 халк түзөт. Булар тараптан канча чегара заставасы болсо, биз тараптан да ошончо чегара заставасы болот. Булардын чегара заставасынын ичинде канча солдат болсо, 40тан. Бизде да 40тан болот. Мурдагыдай ким каалагандай койбойт. Эмечи. Бул биздин ошол баягы келишимибизде, эки мамлекеттин келишиминде ошол нерсе каралган. Анан кийин чегара заставасынын ичинде баягы оор техникалар болбойт. Так биз аларды булар менен кошо сүйлөшкөнбүз. Бул жерде чегараны корбой турган гана жеңил жанагы куралдар менен колдонбойбуз. Анан сырткары мына берип турсаңыз, анан сырткары мына биздин чегара мына турабы? Мына. Сиздин ушул чегараны коргоочу мынау эмеңиз жанагы не деп коет? Аймагыңыз. Аймагыңыз. Ушул жер канча километр дедиңиз? 16 чакырым. 16-нын канча километри зыл тартылып? 11 километр. 11 километр. Дагы 7 километр, 5 километр калды. 5 километр калды. Жана канал менен өттү. Ну ош 5 километрди бүтүрсөңүз, ошону менен бүттү. Ошонун жанында жолдор салынган. Туура? Жолдор менен эми мындан ары ошо инженердик баягы тосмолордун таза тыкан турганын текшерип жүрө бересиңер. Туура? Оңой болуп калды. Оңой болуп калды. Мурдагыдай урушкан, талашкан, тияк болбойт. Эч качан курал көтөрүп ок чыгарбагыла. Макул ок чыгарбагыла. Бир кандайдыр бир кокустук болуп, же болбосо кандайдыр бир чегара бузуулар катталып кала турган болсо, сөзсүз түрдө командирлерге билдирип туруп, командирлер аркылуу гана тигил тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп маселелерди чечкилеген. Макулбу? Мурдагыдай азыр кимдир бирөө биздин жерди басып ала турган, кимдир бирөө алардын жерин басып ала турган маселе токтоду. Мындан ары эми жери басып алмай жок. Бардыгыбыз билебиз. Кимдин жери кайсыл жерде экенин, чегарабыз кайсыл жерде экенин толук билебиз. Туурабы? Эми мында уруш талаш болбош керек. Ошонун бардыгы силерден зависит. Макулбу? Силерге байланыштуу болот. Сенин кылган ишиңе, сенин ошол солдаттарга үйрөткөн үлгүңө жараша болот. Эмне жетпейт, айтчы шуну. Мына эмеге. Сен ушул заставанын башчысы, туурабы? Так точно. Эмне жетпейт заставага? Азыркы учурда жолдошторго бардык нерсеге камсыздалды 100%. То есть бардык нерсе жетет. Тамак ашың бар, обмундированиең бар, курал жарагың бар, жатаканаң бар, бүт бар жетчү, туурабы? Так бар жетчү. Эч кандай мыйзам бузбай гана кызмат кылыш керек. Мындай шарттарды буга чейин түзүлгөн эмес. Туурабы аксакалдар? Билесиңер. Буга чейин солдаттарды алып келип таштап коет эле. Могул жердин ахвалы кандай экенин баары жакшы билесиңер. Жешегенбиз бергенде. Ошону билесиңер. Мына азыр эми шарттын баары түзүлдү. Рахмат. Кудай буйрса. Мамлекет тарабынан баары шарттар түзүлдү. Кудайга шүгүр, рахмат. Чегара бүттү, шарттар түзүлдү. Эл дагы эми мына биздин ушу жаштык айылында, жаңы жер айылынын арка 1, арка 2 айылдарындагы жашаган элдерибиз да коркпостон өзүнүн чарбалык жумуштарын жүргүзө берет. Туурабы? Мурдагыдай кыжаат болбойсуң. Шерге ийгилик болсун, жакшы. Урматтуу аксакалдар, уруксат берсеңиздер, мен сиздердин атыңыздардан бир кол жазган калтырып кетейин, Бисмилла. Чегара маселеси чечилип бүгүнкү күндө чегара сызыктары аныкталып, мына чегара сызыктарынын негизинде чегара жанагы тосмолор коюлуп, мамлекетибиз эми мындан ары ушул чегаранын сызыгында жашаган элибиздин коопсуздугу камсыз болду. Мындан ары буюрса сиздер тынч эсен аман, коркпостон, эртең бирөө кирип келе калат дебестен, бала чакабыз жабыркайт дебестен тынч жашоого шарт түзүлдү. Ошондуктан мен ошондон бери мына чегаранын тосмолору тартылгандан бери мен биринчи келип текшерип көрүп кетип атамын. Сиздерге ушу чыдамкайлыгыңарга ыраазычылыгымды билдирем, рахматымды айтамын. Да кааласа мындан ары тынч жашайлы. Ушу тынч жашоодо деле баары бир чегараны коргош керек. Баары бир чегараны биз мындай сактыгын карап турушубуз керек, сак болушубуз керек. Ошондуктан биздин ушу чегараны коргогон
солдаттарыбызга, чегaraçыларыбызга шарт түзүп өзүңүздөр мына шарттарды көрүп атасыздар. Жылуу жумшак, таза, иштегенге, окуганга, жашаганга мүмкүнчүлүк түздүп атат. Ушулардын баардыгын мамлекет тарабынан камсыз болуп атат. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз бүгүнкү күндө бутта тура баштады. Кайсы жерге барба, кайсы ишти кармаба, азаздан бутта тура баштады. Мен айтпайм баары бүтүп кетип атат деп. Бирок бүткөнгө багыт алдык да, шарт түзүлүп барды. Ушул 5 жылдан бери, мына 6-жыл иш болуп атат. 5 жылдан бери чегераны гана бүтсө экен деген үмүтүбүз бар эле. Бардык күч аракетибиз ушул жака жумшадык. Акылыбызды, эсибизди, убактыбызды өзүңүздөр билесиңер, мен бир нече деген 10 жыл ушул жерге келип кеттим. Убактыбыздын баары ушул жака кетти. Мына чегераны бүтүп алдык, ички проблемалар менен албырыша баштадык. Быйылкы жылы ички проблемаларды чечүү үчүн көптөгөн жумуштар аткарылды. Бир нерсени айтайын, мамлекетибиз боюнча 1500 километрден ашык жол курулду. Бул мамлекеттин эски жаңы тарыхында болгон эмес. Салыштырмалуу айтканда, мамлекет эң көп болсо 150, 200, 300 километрге чейин жол курчу. Азыр мына 4-5 эсе көп жол курулду. Ушундай темпенде 1-2 жыл кызмат кыла турган болсок, Кудай кааласа, элибиз кыйламдан туруп калат. Ошондуктан эмне айтам мен? Тынччылык болсун, десолту болойлу, ойноп күлүп иштеп жүрө берели деген максат. Рахмат. Агайларга дагы саламаттык боюнча кабыл этпейсиңер. Эркектер, салам алейкум. Кандай, жакшысыңар? Кандай? Жакшыбы солдаттар? Так. Кана отургулачы, силер менен бир баардык жайын. Солдаттар менен баардык жакшы болот. Эмне кылып атасың? Кызмат кылып атабыз дебейсиңер? Кызмат кандай болуп атат? Жакшыбы? Так. Жашоо шарт кандай? Менимче мага жакшы дей бересиңер. Бирок эч качан мындай калп айтпагыла. Макулбу? Таза сүйлөгөндү, таза жүргөнгө аракет кылгыла. Дедовщина барбы жокпу? Жок. Точно жокпу? Точно. Бири-бириңерди кордоп, басынтпастан тетирисинче бири-бириңерди колдошуңар керек. Точно. Жөнөкөй бир граждандык кызматта жүргөн жоксуңар. Аскердик кызматтасыңар. Колуңарда курал бар. Күндө өзүңөрдүн мындай жоопкерчилигиңер бар. Ошондуктан ар дайым бири-бириңерди колдошуңар керек, бири-бириңерге жардам беришиңер керек. Макулбу? Жөнөк таяк болушуңар керек. Ооруп калганына жардам бергиле. Анча-мынча аксап калганына жардам бергиле. Бирок аларды эч кыйнабагыла. Макулбу? Шарттарды мына жакшы болуп калды. Көрдүңөр, бүт шарттар түзүлдү. Комузду үйлөндүңбү? Ким чертет комузду? Я. Чертет. Да? Ким жакшы ким чертет? Жакшы өзү чертет. Сиз жакшы чертесиз. Гитараны экинчи очередке койгула. Экинчи. Макулбу? Комуз биринчи болсун. Берчи комузду. Мына, бул комуз биздин ата-бабаларыбыздан, биздин мурунку муундарыбыздан калган нерсе. Силер да эртең карыйсыңар, силердин да бала чакаңар өсөт. Ошо силердин небереңер, чебереңер комуз чете турган болсун. Туңарбы? Комуз менен биз кыргыз болуп сакталып калганбыз, кыргыз менен сакталып калабыз. Ошондо комуз четкенди үйрөнгүлөр. Кетсең чете берчи эми. Düşmanın tasları sür olsun,
çıkmay, yol olsun. Akılları dayalay, gül olsun. Ayağın gönlü olur, şaş olsun. Yolumuz Allah, şaş olsun. Fakat kabar cebbin, hak olsun. Çigittin namı çıkmay, yok olsun. Yıldan işi zülfün, kul olsun. Yıldan hayran olur, gül olsun. Ha, bazen karavatım seni hoşu bilmeydi kesin ha? Ha? Ha, yürüyorum. Ha, tamam. Taşla yürüyorum değil. Soldatlar ha? Eski kazarma olsun ya. Olması kapitallerim öncesi olsun. Jön жақсы таза бар. Одеждары бар. Кемелері бар. Зубная паста, мыло, бритва бардығы бар, а? Sen restoran büyükken de kuhyası başkası Жақсы қандай болып қалды? Шарттар жақсы не бе? Жақсы болып қалды ғой. Ең бұл жерде бұл баяғы біздің қызматтық батырлер жашап тұрғылар, балдар менен қошу жашағай қыздар өңгір. Атын кім? Айсулу? Ayşoğla. Kaç yaştasın? Ha, birinci klasda okuyorsun. Ha, ama. Ayşoğla. Tiş bolmayın mı he? Жақсы жүргүлөр. Құдай бұйырса бәрі жақсы болады. Şimdi biraz azından болса дағы шарттар түзіп бере алабыз. Барлық жерлерге. Ошолор қатарынан сіздерге де шарттар түзіп. Tiş болма, жақсы. Жақсы ғой? Мында чегара кызматкерлери үчүн 2 кабаттан турган 40 батирлүү жаңы турак-жайда курулуп пайдаланууга берилди. Буга чейин бул чегара заставасында аскерлер үчүн жетиштүү шарттар түзүлгөн эмес. Кызматкерлер ар кайсы жерлердеги ижара үйлөрүндө жашап келишкен. Айдыркен шаарынан келип иштеп атам бул жакта. 2021 жылдан бери ушул жакта кызмат өтөм. 2021 жылы 2023 чейин ушул жакта заставасынын орун басары кызмат өтөсөм. Азыркы учурда 2025 жылдын июнь айынан тарта ушул заставанын башчы кызматтарында кызмат өтүп келем. Буга чейин биз квартиралап жашап келсек, азыркы учурда мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлүүдө. Азыр ушул заставага бардык шарттары менен 40 квартиралуу жаңы орундар түзүлдү. Биздин аскер кызматкерлерине мындайча айтканда жакшы шарттар түзүлүп берип атат мамлекет тарабынан. Мамлекеттик чыгаранын ушул заставанын аймагында толук инженерлик тосмолор тартылып, жолдор жасалды. Булар чегара қызметтерінің кыймыл аракеттерин жакшыртуу максатында чегара бузуучуларды ыкчам кармап, аларга жол берүү максатында шарттар түзүлдү. 20-21 аскер бөлүгүнүн жаңы жер чегара заставасы Лейлек районунун Достук айылында жайгашкан. Бул объекттин курулуш иштери 2023 жылдын август айында башталып, 2025 жылдын октябрь айында толук аяктады. Учурда чегарачылардын кызмат өтөөсү жана жашоосу үчүн бардык шарттар түзүлүп, аймактын чегарасын күзөтүү мүмкүнчүлүктөрү бир топ жакшырды. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.